жетиштик деп атабыз. Кечээ күнүнөн бери мен өзүмдөн аталаш бир бакке менен отуруп калсам айтат, иңин билесиңби дейт. Эмне десем, биз жетиштик деп атып, ар бир балабызга бирден бөлмө курганга, ар бирине биз өзүнчө бир бөлмөдөн жасап койгонго жетишип, бул ийгиликке жеттик деп ар бир бөлмөнү бөлүп, ар бир бөлмөгө бирден жайгаштырып койгон менен кайрадан биз өзүбүздүн киндигибиз, өзүбүздүн курсагыбыздан же өзүбүздүн боорубуздан бүткөн балдардын бардыгын кайра бири-бирине болгон сезимди өлтүрүп салат, жок кылып коет экенбиз дейт. Мындай чын ойлонуп карап көрсөм, биз чындап эле кайсы бир деңгээлде, мен жогору жакта айтпадымбы, бул материалдык балуулук, материалдык дөлөт бул бактылуулуктун бир жак чети да. Болгондо дагы эң, мындайча айтканда, эң акыркы бир себептеринен бири. Алгачкы себепке кирбейт. Биз аны алгачкыга коюп алганбыз. Алган биз алгачкыга коюп алганбыз дагы, натыйжасында эмнеге жетиштик дегенде, ошондой бул ар бир бөлмөгө өзүнчө кызыбызды отургузуп, ар бир бөлмөгө өзүбүздүн балабызды отургузуп, ол бала бир туугандар үйдүн ичинде отуруп алып туруп, бири-биринен буюм талашып, бири-биринин бөлмөсүнө киргизбей, бири-бирине сен укугуң жок бул жака кирген, бири-бирине менин буюм эмне үчүн уруксатсыз тийишесиң деген сөздөрдүн аркасында. Аны сүйлөшүп отуруп, чындап эле, мурда биз бир туугандар эмес, эки бир туугандардын балдары биригип алып туруп, бир төшөктүн, бир көрпөнүн ичинде жатып, бири-бирибиз менен жомок айтышып, бири-бирибиз менен сыр алмашып, бири-бирибизге болгон нерсени айтып берип, бири-бирибиздин көйгөйүбүздү, бири-бирибиздеги болгон кемчиликтерди, бири-бирибизде болгон артыкчылыктарды биз бири-бирибизден көрүп эмне болот элек? Аны өсүчү элек. А бирок бүгүнкү күндө биз эмнеге айландык дегенде, биз адамдардагы болгон эң жаман бир сапат, бул өзүмчүлдүк сапатка биз эмне кылат экенбиз, ошо жетишкендик менен барат экенбиз. Натыйжасы келип туруп эмнеге жеткирет экен? Натыйжасы эртең күнү келген учурда ал кыз башка үйдө ошентип өзүмчүл болуп чоңойгон, а бул жактагы бала өзүнүн үйүндө өзүмчүл болуп чоңойгон. Көрдүңүзбү натыйжасы? Эмнеге алып келет деген? Бул дагы ошол себептердин бири. Эми айтпайм, ушу барган эле баягы ажырашуунун себеби ушул деп айтканга болбойт. А бирок негизги себептердин бири ошол. Бүгүнкү күндөгү үй бүлө биз элестетишибиз керек. Эртеңки улуттун эмнеси болуш керек? Мындайча айтканда, бир ишенимдүү үрөнүнө айланыш керек да. Улут эгерде кылымдап жашашы мүмкүн. Кайсыл шартта дегенде, ошол үй бүлөгө таандык болгон багыттар же болсо негиздерди, үй бүлөгө таандык болгон чектерди, үй бүлөгө таандык болгон укук милдеттерди таануу менен анан улут кылымдап жашашы мүмкүн. Ансыз ал улуттун улут болбой калуусу бул эмне? Бул коркунучта калат.